Өткөн согуш кан майдандан сес берип, турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, аталарды, агаларды эскерип. Анда эмесе улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган бүгүнкү куратордук сабагыбызды баштасак. Сабактын темасы мекенди коргоо, ыйык милдет. Сабактын максаты кош алатоо уулум кетти майданга. Студенттердин улуу ата мекендик согуш жылдары тууралуу илимин калыптандыруу. Эрдик эскирбейт, жоокер унутулбайт. Бизге ушул жеңишти алып келген ата бабаларыбыздын эрдиктерин даңктоо. Жаш муундарыбыздын ата мекенге болгон сүйүүсүн, атуулдук сезимин ойготуу. Анда эмесе ушул улуу ата мекендик согушту чагылдырган студенттердин үй тапшырмасынан өзүбүздүн сабагыбызды баштап алсак. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүртө. Атасы кетти бирөөнүн, айылына кайтып келген жок. Бешиктеги баласын бир жолу чиркин көргөн жок. Баласы кетти бирөөнүн, жаркырап кайра келген жок. Жайкалткан аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Кан согушка апаларына барышкан, өмүрлөрүн тоо келге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жара аттарын таанышкан. Көкчаев Садык 1918 жылы жарык дүйнөгө келип, 1941 жылы согушка аттанган. Согуш учурунда Украинага чейин барып, согуш ардагери болуп кайткан жана 1998 жылы көз жумган. Тосуп күндүн атаарын, узатып күндүн батаарын, түбөлүп тирүү турушат уулуңар биздин катарда. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты сыздап ыйлап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Биз турмушка аталардан кеч келип, тээ батыштан согуш отун кечпедик. Аталар төрөледек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Бул менин чоң атам Артыкбаев Имар 1900 жылы төрөлүп, 42 жылы улуу ата мекендик согушка барып, Украинада кызматын аткарган. 44 жылы колунан жарат алып, кайра кайтып келген. 1941 жылдын 22 июнунда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Фашисттер биринчи эле күнү 1200 советтик учакты жок кылышкан. 34 миллион 476 миң советтик жоокер согушка катышкан. Анын 500 миңин аялдар түзгөн. Дээрлик 4 жылга созулган улуу ата мекендик согуш зор кыйроолорго алып келген. Согуш жылдарында СССРде 1710 шаар, 70 миңден ашуун айыл, 32 миңдей завод, фабрика жана 98 миңге жакын колхоз талкаланган. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармашышкан. Брест чебиндеги советтик аскерлер бир айдан ашуун убакыт бою чепти тыштан эч кандай жардам көмөксүз коргоп, душманга тарттырбай кармап турушкан. Алардын арасында кыргызстандык Фурцев да болгон.
Ал Каракол шаарындагы Ленин атындагы орто мектептен окуп тарбия алган. Ал эми Бишкек шаарынан аскерге чакырылган Дмитриев 1941 жылы 10 июлда Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры деп аталган. Коргоп мекенинесин, канга боеп денесин, ата журтун унутпайт токочкандар элесин. Эстеп үйдө балдарын, эңсеп үйдө алганын, төргө өткөрбөй душманды төкпөдүңбү кандарын. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанып, алардын ичинде 1000ге жакынын аялдар түзгөн. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз баатыры Дүйшөнкул Шопоков эле. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150 миң жоокер орден менен медалдар менен сыйланып, 76 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер Даңк орденинин 3 даражасын алган. Сталинграддын алдындагы, Түндүк Кавказдагы, ошондой эле Курскинин алдындагы кырчылдашкан кармаштарда кыргызстандык жоокерлер эрдиктин улуу үлгүсүн көрсөтүп, баатырларча салгылашып, көбү курман болушкан. Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жанындагы салгылашууда 1942 жылдын 6 августунда душмандын дзотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн Чолпонбай Төлөбердиев болгон. Ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ал эми 1942-1943 жылкы кармаштарда 8 гвардиялык Панфилов атындагы аткычтар дивизиясы өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. Андагы аскерлердин 18,5% кыргыздар түзгөндүгүн баса белгилеп кетүүгө тийишпиз. Дивизиядагы снайперлер Алымкул Абибуллаев, Токтогул Шаабеков, Бозжигит Турдубаев ар бири 25-150-гө чейинки гитлерчилерди атып өлтүрүшкөн. Улуу ата мекендик согушта Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку наамга ээ болгон мекендештерибиздин катарында Днепр үчүн болгон кармаштардын биринде фашисттик 21 солдатты 2 офицер менен кошо жок кылган пулеметчу Садык Алиназаров, Дайыр Асанов, Ашырбай Коёнкөзов, Исмаилбек Таранчиев, ошондой эле Калый Усенбековдор келет. Берлинди штурмалоого катышкан учкуч штурман Бегелдинов, Берлинге жеңиштин кызыл тууларынын бирин сайып курман болгон Самат Садыков, Тукубай Тайгараев, Азамат Отурбаев сыяктуу эр жүрөк жоокерлерибиз улуу ата мекендик согуштун баатырлары болушкан. Эрдик эскербейт, жоокер унутулбайт демекчи. Сиздерге өчпөс даңк, урматтуу биздин ардагерлер. Ушуну менен бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабакка активдүү катышып бергендиги үчүн өзүмдүн тайпама ыраазычылык билдирем. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.